Барыңыздарга малым болгондой, Советтер Союзунун доорунда өтө бир сонун сыйлык бар болчу. Ардактуу уруктандыруучу деген сыйлык. Орусчасы почетный ассимилятор. Советтер Союзу кыйрагандан кийин соң дал ушул кесип тилекке каршы унутулуп барган. Алби азыркы тапта, урматтуу көрүүчүлөр, ушул кесипти аркалап үй бүлөсүнө Киреше булагына айланган, ошо менен биргеликте биздин фермерлерге асыл тукум, же болбосо жөнөкөй породадагы уйларды чоңойтуу, өстүрүү жана көбөйтүү багытында жардам берген мырза менен таанышмакчыбыз. Карамык Ош облусунун Чоң Алай районундагы айыл. Жекенди айыл округунун курамына кирет. Кыргыз-тажик чегарасында жайгашкан айыл. Жергиликтүү элдин айтымында Карамык айылы ушул жерде жашаган мык аттуу адамдын атына коюлган. Жергиликтүү калк негизинен мал чарбалык менен алектенет. Дал ушул боодо малдын асылдуулугун жогорулатуу максатында талыкпай эмгектенип жаткан биздин каарманыбыз Тагаев Орозбек. Азыркы мезгилде бизде ушул жасылма жол менен уруктандыруу боюнча ушу 40тан ашуун торпок түшкөн. Учурда элдер ошол жасылма жол менен түшкөн торпокторду сатып жакшы пайда көрүүдө. Ошол бизде азыр элдин кызыгуусу да артып, ошо күндөн күнгө бизди чакыруулар көбөйүп, ушинтип иштеп атабыз, эл үчүн кызмат кылып. Орозбек жана анын жубайы жаңы конуштуу болуп, жаш үй бүлө өзүнүн турмушун улантууда. Орозбектин жубайы Чолпонай балдарын тарбиялап, коломто тутатып, жолдошуна ар тараптуу көмөк көрсөтөт. Экөөбүздүн 3 уулубуз бар. Ал кандай иштесе да колдоп ага жардам беребиз. Анын ушул мал көлдөп иштен келишине үйдө тамактарды жасап, колубуздан келишинче аракет кылып, жылуу күтүп алышка аракет кылабыз. Мынакей достор, бир азыр буйрутма келген жака келдик. Жасалма жол менен уруктандырууга. Бул эмне? Бул сасутуяр. Сасутуяр? Ооба. Бунун ичинде неме бар да азыр, Азот. Азот ичинде Уруктар. Ал бул жакта эмне буйрутма берди? Кайсыл породага? Шивис породасына. Шивис породасына? Ооба. Шагиртиңиз болуп турам да. Азыр кандай бул биринчи жолу болуп атабы уруктандыруусу же? Бул жерде азыр повторныйын салабыз. Кече биринчи салганда ошо маткасында воспаление бар эле. Ошо кичине үкөлдөп дарылап кеткенбиз, анан эми Кудай кааласа. Ошону кандай текшересиңер ушу? Воспалениеси бар, оорусу бар деген жерлер. Кол салып көрөбүз да, текшерип. УЗИ аппараттары жок? Жок, колубуз менен. Только кол менен? Ооба. Жыл бою эле каалаган учурда малдын эси буйрутма бергенде келе беребизби? Ооба. Уруктандырууга же өзүнүн мезгили барбы? Жок, жыл бою. Жыл бою. Кандай бир признактар болот, симптомдор болот дегенде белгилери? Унажынды күгө келди деп атат, ошо эртеден бери уйлар секирип, ошентип кыйналып атат деген келдик да азыр чакырып. Күгө келди да? Ооба. Даяр экен деген белгиси. Даяр экен. Жакшы, эмнеден баштайбыз? Азыр байласа текшерип көрөбүз, дагы матканын воспалениянын нелери бар. Ана бир сыра бир текшерип алып обследование болот, Малдын эси даяр. Чөгүнгө суу берип коесуң, ысык суу, муздак суу. Бул чемоданда эмне берер? Бу жерде шприцтер бар, пипеткалар бар. Иштин баары колдо деди эле, колдун немеси келди, эми? Перчатка кийебиз. Перчатка. Чемоданда. Эмне үчүн жардам берейин, ачып берейин? Шприцтер бар, ылытып туруш керек. Бул жагы аптечка күчтүү экен да. Ооба. Şu garantiyası qanday? Garantiyасы 90% гарантия беребиз да. Бул азыр адналар бар жок, адналар перчатки, пипетка бардыгы ошол уйдун сәл букалар секирсе, бүрсүлөз бука секирип койгон болсо, бүрсүлөз болуп калышы мүмкүн. А мында гарантия болор, жукпайт. Анан ушу буйрутма сизге бергенде өзүңүз кандай сунуштайсызбы породасын? Породасын биз эми сунуштайбыз. Азыр мисалы кайсыга десек, шивис менен цементал башка породалар сала албайбыз муналаргачы. Майдарак. Туа албайт. Только ангус болот булар. Буларга только ангус. Жамбашы чоңдорго ошол башка цементал шивистер салса болот да, мулар жамбаш кичине. Ушу уруктардын баалары негизинен ушул
Пародасына ылайык кымбат болобу же бардыгы бир баада болобу? Жок, бардыгы бир баада. Бизге азыркы учурда быйылкы жылы Баялай ошол уруктарды бекер берди. 20 ангус, 20 швиц. Ошондой кылып. Анан буга чейин бир урукту 300 сомго сатып алып аткан. Азот деле минус 196 градус мен билишим боюнча. Ушул транспортировкасы ушунун ичинде келеби? Же өзүңүз барып алып келишиңиз керекпи? Да, бунан бирөө бар. Ошол азот ташыганга. Ошону берип беребиз, анан 500 сомдон жол кыра алат таксилер. Ошо Бишкекке барып, поштонун ар жерден алабыз. Уруктарга гарантиясы кандай? Уруктарга 100% текшерип алабыз. Алар сизге буйрутма бергенде мисалы үчүн берди. Балким уруктардагы баягы эмне деп коет? Биз микроскоп менен текшерип алабыз олордон. Эң кызыктуу дагы бир суроо негизи. Эми көбүнчө баягы сүт багытында, эт багытында боло турмаса, эт багытында боло турса, биздин эл көбүнчө өгүздөр багат, букалар да. Сүт багытында болсо эми уй. Ооба. Мына жындар. Ошо жынысын кандай текшерилет? Бизде ошто текшерип берет, бирок бизде айылда жок. Антиген салып туруп, ошо мисалы ургашы деген болсо, эркегин өлтүрүп, эркек деген болсо ургачысын өлтүрүп ошентип. Анан кокустан эми тамаша эрет антигениңиз иштебей калсачы болот эми. Үчүнчү негизи азыр дүйнө жүзүндө 3-чү жыныс пайда болду, трансгендер депчи. Ошондо ушуну пайда кылышы мүмкүнбү? Билбейм. Азыр мен бир серия көрүп алайын. Мына артка салып турайлы бул. 36-37 градус ысык туруш керек. Лайфхактар достор, көрдүңүздөрбү? Уйдун температурасы менен. Бияка жылытып турат экенсиз Жылытып турам. Бүт бары аптеканын баары, медицинаның баары сизде турбайбы? Куш бияка. Мен шагирт. Сиз шагирт кармалып турасыз. Так. О, бияка процесс. Азыр текшерип атасыз. Ооба. Ушу текшергенде эмнесин текшересиз? Негизи кандай болуш керек? Мына матка шишик пайда болуп калган эле да кечегиде. Ошого үлкөн сайдык элек. Азыр жакшы болуп калыптыр. Кайтыптыр, э? Ооба. Демек даяр экен. Ооба, урук салса даяр. Кечегиде келгенибизде шишик бар элес. Мына яичниктер жетилип тур, азыр жакшы бар. Азыр бу жерде Бияка суу куяйынбы? 37 градус суу кулабышыбыз керек да. Мына ысык экен. Мына бир аз ылымыраак экен. Кой бериңиз. Куйун толтуруп берем. 32 болуп калды. Көп да. Жана 32 экен. Болот экен. Болобу? Же ысыкыдан кичине кошуп коелу. 34,5 болду. Билип алдыңыз сиз дагы буюрса. 35, 36 болду. Буйрутмаңыз боюнча швиц кетти. Азот. Азот. Ангус. Швиц. Бирде сүт багытында. Мына Алатаудан бар. Мына Бельгийский породадон бар. Швиц породасы кайсы? Мына ангус. Мына швиц. На швицтер. Мына ушул төртөөсү бир порода, шведский. Мыналар ургачысы, бул эркектер. Шведская порода. Америка дейт, э? Минус 196 градуста сакталган. Ана. Дароо. Бул эмне бул? Ушул урук. Урук. Ооба. Буга салабыз. Берип турсун. Эми жазуулар эң чыкты. 50 секундта, 50 секундта жибип даяр болот. Демек, элге азыр сиздерге берилген уруктар боюнча элдерге ушул 1000 сомдон чоң алайга. Карадан эмеге? Карамакка. Карамак айылында 1000 сом, анан башка айылдарга чыксак, ушу бензин пулун кошуп алабыз. Бензин пулу. 200 сом. Анан элдерден кандай кокустан эми бул деген табият экен. Кокустан сиз бардыңыз, бүт процесс ошо уйдун эч кандай УЗИден текшергенден кийин эч кандай патологиялары жок. Бирок ошого карабастан боюнда кармабай калды, түтпөй калды. Эми эмне кылат ошо? Экинчи повторный салганда биз шөбүз да кыскасы. Пайда болбой калат.
Болду, түшүнүктүү. Эми кокустан баягындай ушу ишканадан, урукту алган ишканадан дагы кокустан алар 100% кепилдик берет болот деп. Ооба. Микроскоптон текшерип берет. Түтпөй калып боюнда болбой калган болсо, бул деген малдан Малдан болот. Түшүнүктүү. 50 секунд өттү. Ана. Кылыш чыкты. Так, шприц катары. Шприц. Аха. Но кайчы урукту кесебиз. Учуну ачабыз. Kesildi. Yes. Bunu skop koyarın ha? Болду, керек эмес. Так, bunu. Бул кандай ролду аткарат? Бул пипетка. Темир немес болбой. Жок, бул урукту кармап турат, чыгарбай. Аха. Мына азыр бияктан бассаң. На ушу пипетка ичинде калабы? Жок, мына урук чыкты. Аха. Уруктан чыкты. Тамчысы пайда болду. Кайра эле кетти жылуу. Кайра эле жылуу жерге салып турабыз. Кара ысык суу. Ысык сууну алып Аны кетип кружка дагы болот. Кружка бәрін жылдырат окшойт. Ыңгайлуу болот. Бола берет. Любой жери ыңгайлуу. Любой жери ыңгайлуу. Бисмилла. Кол. Матка кармоо лазым аяктан салып. Аха. Жылуу температурада. Добрый доктор Айболит деп. Буйруса швейц парадасы пайда болот экен дейм сизде. Буга чейин жасалма уруктандыруу жасап көрдүңүз беле? Жок. Биринчи жолу. Негизинен элден ушундай кызыгуу көп эле болот азыр. Ооба, азыркы 2 жылдан бери кызыгуулар өтө көп. Ушул уруктардын срок хранениясы канча мүнөттө сакталат эми? Бул эми азоттук өсө тура берет. Ошо тоңу 196 градуста турат. Өзү негизи азот канча турат экен? Азот ошону толтурганыбыз азыр бир 2 айга жетет. 2 ай сайын заправка кылып турабыз. Азыр маткасын ачып атасыз да сиз, э? Азыр маткага түштүм. Урукту салдык. Бисмилла. Ушул салгандан кийин соң Ошо. кандай иреттер, кандай бааны немелер болот? Бул эмне кылганыңыз эми? Күзүн жандырат. Болду деп, э? Чтобы урук келди деген. Бул процесс бар экен да, болду, башка букаларга карап Ооба. Мен бүтүрдүм да. Мына Ушул эми буюрса жасалма уруктандыруу процесс бүттү. Bundan кийин качан келип бир карап турасыз да, кандай кылып текшересиз, текшерүүлөр кандай? бул азыр эми хозяин 18 күн карайт. Эгер кармабай калса 18 күндө дагы күлөйт. Уй. Өзү эле кайра баштайт экен да. 18 күн ичинде. 18 күн. 18 күндө кармабай калса Кайра келди деп сал берем. Негизи ушул карамыкта күндө эле карап турган малдар бар экен да сизде азыр, э? Ооба. Бир убакыт мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ушу малдарды көркүлө турган мүмкүнчүлүк карап көрсөк болот, э? Ооба, болот. Уже бойго жеткен, Ооба. кароодон өткөн, сатууга же болбосо башка бир колдонууга даяр Ооба, бар. Ушундай процесстер, достор, карасаңыздар, техник ассимилятор же болбосо кыргызчасын айтканда жасалма жол менен уруктандыруу боюнча вет доктор, доктор. Бул кесипти канданча аркалап калдыңыз сиз? Бул кесип ошол атам өзү ветврач болуп иштеп жүргөн. Анан ошону кызыгып мал карап, анан үйрөтүң деп ээрчип жүрүп үйрөнгөм. Анан бурун буга чейин мал дарылап жүргөнбүз. Анан мындан кийин ошол Баялайдын программасы аркылуу барып, ошол жасалма жол менен уруктандырууну окутуп үйрөттүлөр. Элденчи, досторуңуздан, жора жолдоштордон, элдерден ушул кесибиңиз боюнча кандай көз караштар? Тамаша сөздөр, иреттер болбойбу? Жок, андай болбойт. Эми башында болуп жүргөн, азыркы мезгилде бардыгы эле баягы артынан ээрчип калды да.
Демек бул жасаган жумушуңуз үй бүлөгө туруктуу бир киреше алып келип жатабы? Алып келет. Азыр буюрса карамык жеринде мындай бир авторитетке бедеңиз күчтүү ветеран врачтар болуп турсуз да сиз азыр. Эң жакшы. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздер менен биргеликте жасалма уруктандыруудан жарык дүйнөгө келген ушул порода, швейц породасы бар, ангус породасы, симментал породасынан болгон ушул торпокторду көргөнү кеттик анда. Ушул сиз дагы ушул жасалма уруктандыруудан улам ушул торпок жарык дүйнөгө келди. Ушул канча жашка чейин, канча убакытка чейин сиз карайсыз? Анан келип караганыңызда кайсы жерлерин текшересиз? Эмнесине көңүл бурасыз? Биз азыркы учурда буга ошо вакциналарын беребиз, карасан яшур. Анан 2 айдагы келип туруп ушу живой весин өлчөп коебуз. Азыркы учурда ушул 4 айлык 150 кг чыгып атат. 4 айлык 150 кг. Бийиктиги канчага чейин болот? Канчага чейин вес алат эми? Бийиктиги эми ол жагы бизге белгисиз. Бунун энеси жергиликтүү эле уй. 50% уруктан 50% уйдан ошо биз эми быйылкы жылы билебиз да канчага чейин чоңойгонун. Буга чейинкилерин ошо 1 жаш аркылуу эле сап жүгөрүп атат дейлер. Ошолор бир 500-600 кг барып. 500-600 кг чейин барат, живой вес. Ал эми ушундай дагы бир суроо, жергиликтүү уйлардан. Эми асыл тукум уругу келди. Кандай бир ушу аргындашуу жолдору 100% тең бар болобу же 90% гарантия берип атабыз да. Ошол мисалы 50 уйга салсак, ошонун 10% кармабай калып атат да. Эми маткада кызда баягындай воспаление болуп, ошолор билбей анын быйыл дагы барып окуп келип, ошол жактарын полный өздөштүрүп келдик да. Ошо жергиликтүү элден көбүнчө кайсыл породага басым жасашып жатышат? Эми 3 жылдан бери, мына ушул 2015-тен бери дедиңиз, 2015-жылдан бери, 6 жылдан бери экен ушул менен алектенип жаткан кезиңиз, 3 жылдан бери толугу менен кириштиңиз. Элдердин кайсыл ушу породага көбүнчө кызыгуусу болот? Мындан 2 жыл мурун ангус деп аттылар да, азыр ангус ургачтуу болгондон кийин сүтсүз болуп калат экен да, азыр мына симментал менен швейцке басым жасап ататтар. Булар эт сүт багытында болот да, ургачтуу болсо эт сүт дагы багытында кете берет. Сүттүү, эркектүү болсо эттүү. Азыр мына кара, турушун. Ушун менен эле тең торпокторду алып келсең, азыр бунун жарымынан калат. 4 айлык торпокторду алып келсең. Армеке биздин каарманыбыздагы Кыргызстандагы малдардын асылдуулугун көбөйтөм деп ушул кесипти аркалап өзүнүн ишкерлигин алып жүргөн кези. Ага ийгилик каалайбыз, алдыда койгон максаттарына сөзсүз түрдө жетсин. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми биз кийинки каарманыбызга сапар алабыз. Кеттик ана эмесе.